Мектептерде ата-энелер тарабынан чогултулган акча маселеси билим берүү тармагындагы негизги көйгөй болуп келет. Канча жолу айтылып, сынга алынганы менен мурдагыдай эле мектептин фондуна өзүнчө, класстык копилкага өзүнчө каражат чогултулуп келгени белгилүү. ата-эненин капчыгын каккан орчундуу маселенин чечилбей келишин адистер билим берүүдөгү сапаттын төмөндөп кетиши менен байланыштырышат. Анткени билимге умтулган дилгир окуучулар каражаттын айынан окууга болгон кызыгуусу сууп, ал турсун мектептен качкан учурлар жок эмес дешет. Баш мыйзамда жазылып турат. Билим алуу эгемендүү Кыргызстанда акысыз деп турат. Мен өз тарабыман билим берүү тармагында көп жылдардан бери иштеп жүргөн адам катарында дагы, дүйнөлүк практиканы көргөн адам катарында да бул нерсеге мен түздөн-түз каршымын. Мисалы, азыркы учурда мамлекет тарабынан рационалдуу акчалар бөлүнүп жаткандан кийин, мисалы бюджеттен эң көп акча ушу билим берүү тармагына бөлүнөт. Министрлик билим берүү тармагын оң жолго салган системаны ишке ашырууга штаты жетиштүү экенин, жаңы кадамдарды таштоонун алдында каражат жок деген шылтоо учурдагы абалдан чыгуунун жолу эместигин белгиледи. Ал эми агартуу тармагында 36 жыл эмгектенген Замира Мамбетова аталган көйгөйдү мугалимди же директорду кызматтан алуу менен гана токтотсо болоорун айтат. Себеби буга чейин көрүлгөн чаралар натыйжалуу болбогондуктан жумуштан алуу жолу жыйынтык берет деген пикирде. Жаңы келген министрибиз Капашевичтин чыгарган жөнөткөн сунушу жанагы штраф иретинде жазалганды бул аргасыздык. Себеби бизде мыйзам бар. Жанагы мектептин ичинде иштеп жаткан ар кандай коомдук бирикмелер, фонддор, булардын баардыгы коммерциялык эмес уюмдар. А бизде мыйзамда так даана жазылып турат. Коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик кызматтык жумушка эч кандай аралашканга укуктары жок, мыйзам алдында жооп берет деп. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматта иштегендер коммерциялык эмес уюмдардын жумушуна аралашканга укугу жок. Жана анын ишин алып барууга да укугу жок деп көрсөтүлгөн. Бул жерде дүйнө жүзүлүк же эл аралык стандартка дегендей бул болбогон эле нерсе. Бул жерде бизди Кыргыз мамлекетинде мыйзам иштебей жатат болду. Мектептерде ар кандай аталыштагы коомдук бирикмелер, фонддор, ата-энелер куржуну же кам көрүүчү кеңеш сыяктуу уюмдар көбөйүп кеткен. Айрыкча Бишкекте мажбурлоо менен ата-энеден алынган акчаларды директорлордун жакындары чогулткандыктан көзөмөлдүн жоктугун айтат. Көп ата-энелер ар кандай балдарын коопсуздугу үчүн охрана нанимать этип атат да, частный немелерден. Охрана нанимать этишет дагы, ошолорго акча төлөп жатышат. Андан ушул жерде суроо туулуп атат да, мамлекеттин мектебинде мамлекеттин өзүбүздүн жарандар окуп жаткан балдарды өзүбүздүн мамлекет коргой албайт. Эмне үчүн ошол тийиштүү МВДданбы, тийиштүү охрана бөлүп берсин. Мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев мамлекет дүйнөлүк стандарттар менен бирге жоопкерчиликти өзүнө алганда гана билим берүү тармагы бул системадан арыларын айтат. Анткени мамлекеттин бирден бир милдети окуучулардын татыктуу билим алуусуна толук шарттарды түзүп берип, билимдүү келечек түзүү. Советтер Союзунун эң чоң жетишкендиги ушунда болгон да. Мен Советтер Союзунун учурунда окуп, билим алып, илимдин кандидаты, илимдин доктор болгон кишимин. Biz баарын бекер окуганбыз. Анткени бекер окутууда мамлекеттин ушундай бир чоң рычагы, инструменти пайда болот да, ал күчтүү балдар кыздарды тандап алуу. Азыр ким? Азыр кандай болуп атат? Азыр байдын баласы. Келесе болсо да байдын баласы 4-5ке бүтүп кетип атат. Кептин баары ошондо. Ошон үчүн менимче бир гана жол мамлекет өзүнүн гана колунан алыш керек. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери билим берүү министрлигин 20 жетекчи башкарууда. Ошол эле учурда ар бир министр кызматка келерде аталган системаны жок кылам деген убадалары аткарылбай келгени белгилүү. Учурдагы министр Каныбек Иманалиевдин жетекчилиги маалында коомдук талкууга чыгарылган мыйзамда мектепте акча чогулткандарга 20 000 сом айып салынары сунушталууда. Бул мыйзам долбоору ишке ашкандан кийин эң негизгиси ошол мектептерде азыркы акча чогултуу маселеси токтойт. Катуу көзөмөлгө алынат. Буга чейин деле билим берүү жана илим министрлиги тарабынан атайын буйрук чыгарылган 2019 жылдын 1-октябрындагы буйругунун негизинде, мисалы бир пунктунда ошондой кадамга барган мугалимдер элеген кызматынан эгер далилденсе бошотулганга чейин чара, тартиптик чара колдонулат. Негизинен бул ушул мыйзамсыз акча чогултууну токтотот деп айтсак болот, бул мыйзам долбоору кабыл алынса.
Дегени менен министрлик коомдук талкууга чыгарылган мыйзам долбоору боюнча учурда жеке тараптан сунуш келе электигин билдирет. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.